Өткөн жумада салык кызматы башкаладагы ири соода дүкөндөрүн кыдырып чыгышты. Анда супермаркеттеги товарлардын салмагына тартып, алкоголдук ичимдиктердин жарамдуулугу, абал сапатына чейин текшерүүгө алынды. Дүкөндө азык-түлүктөрдүн коопсуздугу туурасында ушул эле текшерүүлөрдө коюлган продуктылар көрсөтүлгөн салмактарда дал келбеси да аныкталды. Мындай сатып алуучуларды алдоо жолу дал ушул ири маркеттерде табылган. Анткени мен бул текшерүүлөрдөн соң Народный глобус Фрунзе борсо коңду дүкөндөрдүн жетекчилигине эскертүү берилгени айтылууда. Ал эми азык-түлүк дүкөндөрдүн жетекчилиги алдын ала эскертүү берилбестен текшерүү жүргүзүлгөнүнө нааразы болушкан. Бир эле Бишкекте элемес, Кыргызстандын айрым аймактарында кеңири кулаш жайган ири дүкөндөрдүн сатыктагы товарлары туурасында кебизде метрологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын башкы инспектору Төрөбай Жукушев менен уланткан турабыз. Куш келипсиз, Төрөбай мырза. Баш аягы канча дүкөндөрдүн текшердиңиздер? Анан бул жылда эле жүргүзүлчү рейд катары бааласак болобу? Жок, биздин текшерүү рейд эмес, пландык текшерүү болуп саналат. Пландык текшерүү биз Министерство экономиканын жеке ишкерлердин укугун коргоо башкармалыгына 3 ай мурун пландык текшерүү планын түзүп, Министерство экономика планды бекиткенден кийин гана биз текшерүүгө чыккан укугубуз бар. Текшерүүгө чыгуунун алдында 10 күн мурун жеке ишкерлерге биз жолдомо жөнөтөбүз, кат. Ушул айда биз сиздерди текшерип барабыз деп. Ал жеке ишкер катты алгандан кийин 10 күндөн кийин гана биз текшерип барганга укугубуз бар. Бул жолу деле ушул ОСО торговый дом Народный фирмасынын текшерүү болот деп биз июнь айынын башында кат жөнөткөнбүз. Ушул каттын жөнөткөндөн кийин 10 күндөн кийин июнь айынын 13-үнөн баштап текшерүү жүрүп болду. Баш аягы 26 Народный магазининде жана 3 чоң глобус магазинде текшерүүлөр болуп өттү. Мына салмагына жетпеген азык-түлүктөр тууралуу сындар биринчи эле жолу болбосо керек, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Эми салмагынын жетпей калган жеке ишкерлердин товарынын жанында бул маселе абдан чоң маселе. Бул бир күндө, 2 күндө же бир айда чечилип кала турган маселе эмес. Салмак эмне себептен жетпей калат? Ошол эле человеческий фактор деп коет, или устушка. Бирок өкмөт тарабынан чекитилген нормативдер, ГОСТор бар. Кайсы товар болбосун, ушу таңгакталганда ошол эки устушкасын эсептеп туруп, 2-3 кээ бир товарларга 5%ке чейин салмагы жетпей калганга эмес болот. Предел допускаемый норма деп коет да ошо. Негизи жылына канча жолу ушундай текшерүү жүргүзүлөт? Анан натыйжа болобу же жылда эле кайталанчу көрүнүшпү? Жанагы жогоруда айтып кеткендей, мындай текшерүү жылына бир гана жолу болот. Пландык текшерүү. Эгер Кыргыз Республикасынын жарандарынан арыз менен, доо менен кайрылса, ошо конкретный бир магазинге, ушул магазинден нан же конфет же печень же сүт сатып алдым, айткан салмагынан туура келбей калды деп Кыргыз Республикасынын жаранынан доо арыз келип түшсө, анда пландан тышкары текшерүү менен ошол эле Минэкономго кайрылып биз пландан тышкары текшерүү жүргүзүүгө укугубуз бар. Мындан башка сиздер башка дагы мыйзам бузуулар тууралуу фактыларды аныктапсыздар, алсак мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды сатуу боюнча. Суроону кайра кайталап коесузбу? Мөөнөтү өтүп кеткен азыктарды сатуу боюнча кандай? Биздин башкармалык мөөнөтү өтүп кеткен товарлардын текшергенге биздин укугубуз жок. Биздин управление, биздин башкармалык ушу салмагы туура келеби же келбейби, ошону гана көзөмөлдөө жүргүзүүгө биздин укугубуз бар. Мисалы жогоруда айттык, Народный дүкөн жетекчилиги алдын алуу эскертүү берүү керек болчу дешиптир, сиздер бердик деп атасыздар. Негизи мындай рейдтин жүргүзүлүүсү тууралуу алдын ала айтып баруунун кажети барбы? Эми Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мындай пландык текшерүүнү жана жогоруда айтылгандай 10 күн мурун кат жибербестен барып текшерүү бул мыйзамсыз болуп эсептелет. Бул ошол эле жеке ишкерлердин укугун коргой турган мыйзам, абдан жакшы мыйзам. 10 күн мурун жөнөткөндөн кийин, эгер ошо жеке ишкердин кандай бир жетишпегендиктер болсо, ошону оңдоп түздөп алууга убакыт берилет. 10 күндөн кийин барып гана текшергенге биздин укугубуз бар. Кандай көрсөтүлгөн айып пулдардын өлчөмү, мисалы жогорудагы ири дүкөндөрдө канча төлөшмөй болушту айып пулдары? Эми акчалай айыптар ошол эки текшерилип барган магазиндин атайы жоопкерчиликтүү кишилер болот. Менеджер или директор. Ошол эки менеджерге же болбосо директорге
5.000 сомдон 15.000 сомго чейин акчалай айып салынат. Мына учурда сатып алуучулардын арасында өз укуктарын билбегендер жок эмес. Жогорудагыдай мисалдар менен дал келген кардар эмнеге укугу бар? Кандай чара көрүүнү талап кылат? Кардар. Эми кардар Кыргыз Республикасынын мыйзамын алайык, кардарлардын укугун коргой турган атайын мыйзам бар. Ал мыйзамдын 4-статья беренесинде көрсөтүлгөндөй, жеке ишкер болобу, же жоопкерчилик чектелген коом болобу, өзүнүн сатып жаткан товарынын салмагында сыртында салмагы көрсөтүлөт. 0,5 килобу, 1 килобу. Ошого жараша анын салмагы туура жана так чыгыш керек. Эгерде жана жогоруда айткандай салмак туура чыкпай калса, биздин инспекцияга арыздоо менен кайрылса болот. Биздин инспекция айтылгандай экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу мамлекеттик инспекция. Түшүнүктүү, маегиңизге рахмат. Мамлекеттик техникалык көзөмөлдөө инспекциясынын өкүлү КЭБИЗди Төрөбай Жукушев менен баарлаштык.